Бул жерде байыркы шаарлар жана орто кылым цивилизациялары пайда болуп жана жок болуп турушкан. Бул жерде дүйнөлүк демилгелер эритилип, илим менен искусство гүлдөп турган. Бул жака бүтүндөй Евразиядан товарлар жана кайраттуу демилгелер агылып кирген. Бүгүнкү күндө Борбордук Азия өзүндө эмнени туюндурат? Аймактагы өлкөлөрдүн жалпылыгы эмнеде? Жарыктыктын бул бөлүгүндө жашаган калктардын маданий генетикалык коддоруна эмне кирет? Ушунун бардыгы Central Asian Guide көрсөтүүсүндө. Казактардын тери иштетүү өнөрү. Өзбекстандын уздары ургут салттарын кайрадан жандандырышууда. Сюзане сайма үй музейи. Улуу көчмөн цивилизациясынын мураскерлеринин бүтүндөй өмүрү үй жаныбарлары менен жанаша өткөн. Аскер өнөрү менен ал ошол замандагы алдыңкы коомдорго берген мүмкүнчүлүктөрдү эске албаганда, мал багуучулук көчмөндөрдүн экономикасынын негизин түзгөн. Ар кандай аба ырайынын шарттарына туруштук берген талаа-күлүктөрүн, төөлөрдү, мүйүздүү жаныбарлар менен кой эчкилерди багып, көбөйтүп, тагдырдын жазмышынан улам жер иштетүү мүмкүн болбогон жерлер менен климаты катаал жерлерде жашап калган элдердин күн кечирүүсүнө жардам берген. Мындай жерлерде кең жайыттар көп болуп, токойлор абдан аз эле. Ошол себептен эл ичиндеги кол өнөрчүлүк дагы мына ошол жаныбарлар берген тери, булгары жана алардын сөөктөрүнүн айланасында өнүккөн. Таңкы серуенден кийин онсу Костанай каласынын ортогунда Таңкы сейилдөөдөн кийин мен кээде ушул кофе ичүүчү жайга келем. Бул мен үчүн шаардын борборундагы жакшы жай. Адамдын творчестволук өмүрүнүн дамууна, Мында тынч жана жайлуу. кыялда жүргөн ойлордун Келечекте жасай турган эмгектериң тууралуу ойлонууга ыңгайлуу. колойлуу жер, тынч. Сондуктан мен Ал эми бул мага абдан керек нерсе. биз эми Биз эми чеберканага баралы. Жүрүңүздөр. Міне біз келдік, осы ғимараттың Мына биз келдик. Менин чеберканам ушул имараттын экинчи кабатында жайгашкан. Міне осы жерде мен жұмыс жасаймын. Байыркы замандарда казактар кымыз үчүн булгарыдан идиштерди, музоонун терисинен көөкөрлөрдү жасашкан. Терісінен жана қыста тоғым тойғандан кейін теріні алып, Тери туздалып, тазаланып алынгандан кийин талаа идиштери жасала турган. тегіп, тап, ыдысты жасаған. Тортық кеткен кезде машинка кішкене Көөкөрдү жасаганда биз тигүүчү жабдыкты колдонобуз. бізбен тіккен кезде өте мықты болады. Және де Байыркы мезгилде болсо атайын шибеге менен колго тигилген. жақсы болып, мықты болып, Мындай идиштер бекем келип, суюктук андан аккан эмес. жасаған кезде өте жақсы болып келді. Мен сіздерге осы жерде Мен сиздерге камчы жасоо ыкмасын көрсөтүп берейин деп турам. сабын саламыз Азыр мен даяр болуп калган камчынын сабын жасаганы жатам. деген кез келген Камчы казак эли үчүн ыйык буюм катары саналат. қамшы киілді. Ал ар бир үйдүн төрүндө илинип турушу салт эле. Мына ошол камчыны көрүп, ар бир келген адам үйдүн кожоюну бар экен деп билген. Егер ойдың үш баласы болса, ешқандай жұмыс Эгерде үй бүлөдө 3 уул болсо, төрдө 3 камчы илинип турчу. тастықпен әшекейленген бір қамшы болса, ол Ал эми кыз бала чоңоюп келе жаткан болсо, камчы дагы буга жараша кооздолуп, түрдүү асыл таштар менен жасалгалана турган. қамшының негізі сабы Камчынын сабы салттуу түрдө табылгадан жасалат. Мунун жыгачы өтө бекем дарактан. иленген Бизге бодомалдын чийки териси керек. бұйым осыдан өріп, Мына бул даяр булгары. Муну алып, өрүм үчүн 8 тилим жасайбыз. мына қамшыға ешқандай Камчыга эч кандай мыктын кереги жок. Өрүмдөр чийки териден жасалат. Мына бир аз калды. бұл негізі қамшының несі сабының Негизи камчы саптын узундугу 5 тутам болот. өлшемеді ғой. Ассалаумағалейкум, ассалам. Тутам бул алакандын туурасына барабар узундук өлчөмү.
көрдүңүздөр, окуп бүтүрдүк да. Мына биз өрүп бүттүк. Эми камчыбыз толук даяр болду. Кай өңүрдө, Казакстандын кай өңүрүндө кандай камчы колдонуп? Мен ишимде түрдүү адабияттарды колдоном. Китептерден өзүм үчүн пайдалуу нерселерди алам. Мисалы, өрүмдүн ар кандай түрлөрүн, алардын ар кайсы аймактарда жасоо өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнөм. О, Егор, иштер кандай? Жакшы акырындан. Тапшырыктар көппү? Ооба, иштеп жатасыңбы? Бул менин досум. Биз Егор экөөбүз Астанада өткөн экспо көргөзмөсүндө таанышканбыз. Өтүүнү бир үлүсүбүздү коскон болотмунбуз. Ошентип Айдын жаш скульптор менен достошуп калат. Ал жаш өнөрпоздун өзү сыяктуу чыгармачыл идеялары көп экендигин жактырган. Самат, это актер наш сейчас Бул Самат, ал актер, учурда Алматыда жашап келет. сейчас серию бюстов делал. Мен анын денесинен көчүрүп айкел жасаган элем. Учурда өзүң билгендей, биздин Костанайлык атактуу инсандардын айкелдеринин топтомун жасап жатам. Мага оймо түшүрүүдө композициялык жактан жардам бересиңби? Мне кажется, вот такой орнамент вообще шикарный. Эгер оймо түшүрөм десең, мындай туура келет болуш керек. Осылай. Так, попробуем сделать. Айдын сунуштагандай оймо түшүрүп көрөйүнчү. Менимче бул композициялык жактан дал келет. Азыр дагы иштин жүрүшүндө байкап көрөбүз. Добрый, хороший. Ал келечеги кең, өнөрлүү жигит. Учурда чогуу иштеп жатабыз. Ал негизи кол өнөрчү катары булгаары менен иштейт. Мен болсо скульптор катары скульптура менен алектенем. Менин атам сүрөтчүлөр кеңешинин мүчөсү болгон. Улуу агам дагы скульптор. Бул биздин үй бүлөлүк иш десем дагы болот. Позирует. Айкел жасоодо адам сенин алдыңда белгилүү бир калыпта туруп бергенде сага анын ички дүйнөсү ачылат. Мындан улам айкелдер топтомун жасоо идеясы пайда болду. Бул азырынча албетте башталышы гана. Келечекте кишинин толук бою менен жасоону мерчемдеп жатам. Бул дагы бир 30-40 эмгек болмокчу. Мына бул биздин Костонай облусунун модельдери. Негизи эле биздин жерде сулуу жана өнөрлүү адамдар жашашат. Алардын айкелин жасоого эмнеге болбосун? Биз скульптура менен эле алектенбестен балдар менен чоңдорго дагы сабак өтөбүз. Жүрүңүздөр, мен азыр сиздерге көрсөтөм. Экскурсия жасап тааныштырып чыгайын. Бул жерде студенттер окушат. Мында сүрөт тартуу менен алектенишет. Мунун бардыгы биздин студенттердин эмгектери. Большое помещение. Имарат абдан кенен. Келечекте бул жерге бардык сүрөтчүлөрдү чогултууну мерчемдеп жатам. Мына бул төбөлдүк ойчул. Муну биздеги Мичурина кыштагынан табышкан. Археологдор бул эмгек биздин заманга чейинки 3000-жылга таандык деп болжолдошууда. Азыркы күндө анын түп нускасы Астанадагы президенттин музейинде сакталуу. Өткөн жылы мен кесиптешим Влад Галбин менен бирге аны 2 метрлик кылып жасаган болчубуз. Азыр ал эшик алдында турат. Сейчас стоит во дворе. Вытем. Двухметровый тобольский наследник. Мына 2 метрлик төбөлдүк ойчул дал өзү. Бул жана сиздер көргөн эмгектин чоңойтулган үлгүсү. Мында биз бул эмгекке таандык болгон заманды чагылдыруу үчүн болгону ташка чегерилген сүрөттөрдү кошуп койдук. Анткени көпчүлүк адамдар бул эмне болгон айкел экендигин биле беришпейт. Ошондой эле кыялыңдын орундалышын тилек кылууга ылайыкталган колдун тагын дагы түшүрдүк. Давай до завтра. Айдын, эртең көрүшкөнчө. Макул, жакшы тур. Эртең көрүшкөнчө. Жаштыгына карабастан казак кол өнөрчүсү окумуштуулар менен аймак таануучулардын назарын өзүнө буруп келет. Өнөр адамы болгондон кийин Өнөр адамы болгондон кийин аймак таануучу тарых музейи менен кызматташып келем. Азыр ошол жерге бара жатам. Сиздерди дагы мени менен барууга чакырам. Айдын, саламатсыңбы? Иштериң кандай, Назгүл? Бул музейдин кызматкери Назгүл. Айдын биздин ата бабамыздан калган Айдын биздин ата бабалардын өнөрүн улантып келе жатат. мына ажелерimiz суусундар Байыркы мезгилдерде териден жасалган көкөрлөр кымызды же жөнөкөй эле сууну сактоо үчүн колдонулган. жауынгерлерге суусун иретинде берип сол торсукта сактаган. Бул өнөрдү ал атасы Малик Диханбайдан үйрөнгөн. Анын бала кезиндеги бактылуу көз ирмемдеринин бардыгы мына ушуга байланыштуу. кыстан согумдан калган жиналган терилер болуп кыз кезинде. Ол Кышында мал сойгондо терисин коронун ичине сактачу элек. Жаз келери менен алар жаман жыттана баштачу. Әкем, Айдын бери кел. Ошондо атам мага Айдын бери кел, оюнду коюп пайдалуу иштер менен алектенсең болот деп айткандары эсимде.
суга сал, бузду суга сал, бузда. Чакырып алып терини тазалап, туз аттырчу эле. Чынын айтсам, атамдын каарына калган күндөр көп эле болгон. Ал күндөр алгиче эсимде. Эсимде калыпты. Коңшулардын бардыгы мен терини ашатып жатканымды жакшы билише турган. Анткени анын жыты тегеректин баарын каптачу. Айнап кетеді ғой. Мен айдың терімен жұмыс істеп жатыр деген. Ары бери өткөндөр мурундарын жаап, качан бүтөсүн деп чыдамдары кетер эле. Айдың сен осы терін шашатты ғой бізде де болса. Жаш болгондуктан атамдын тилин албай койгон күндөр дагы болгон. Ошондо ал мени жазалачу. Дәрежеге жетіп жатқаныма. Бирок өтө катуу эмес. Азыр мен атама ыраазымын. Ал мени эмгекчил кылып тарбиялап, бул өнөрдү үйрөттү. Зизоға салып. Азыркы менин жетишкендиктеримдин бардыгы атамдын эмгеги. Есімде мынау мүйіз торсық. Жалпы торсықтар Мына бул биздин жырдешибиз жасаган көкөр. Бул атадан балага өткөн өнөрдүн таасын мисалы. Мындай териден даярдалган буюмдардын ар кандай түрлөрү бар. Мисалы жан көкөр, мүйүз көкөр. Айдын идиштерди казактардын салттуу оймосунун формасында жасайт. мүйіз торсықтарды жасаумен айналысады. кейбір кісілер сұрап жатар. Кээ бир кишилер менин көкөрлөрүмдү көргөндө эмнеден жасалганын сурашат. Сол кезде жаның өте қатты ауырады. Териден экенин угушканда ишенбей, жыгачтан болсо керек дешет. Тарихын билген ырдактан дейт. Егер Мындай учурларда абдан капаланам. Анткени жаштар өз өлкөсүнүн каада салттарын жакшы билип, тарыхын сыйлаган мамлекет гана бекем жана жеңилгис болот да. бізде ешкім ала алмайды. Мысалға, өгіздің, түйенің терілерінен талқы дейді. Біздің қазақ халқы аяқ киім тіккен, етік тіккен. Казак эли баяртадан эле жаныбарлардын терисин иштетүүнү жакшы өздөштүрүшкөн. Оларды бәрін бізде өңдеп, солар Андан түрдүү теричилик буюмдарын жасашчу. жаңағы материалдық мәдениетін жүзеге асырады. Соның ішінде мысалы Мисалы бука менен төөнүн терисинен бут кийим тигишип, жерге төшөлө турган көрпө жасала турган. оларды өңдеп, улаққын пайдаланып кетеді. Ал эми жылкынын терисинен тондор тигилген. Олардан мысалға жылқының терілерінен қол тіккен, аңның терісін илегенде, мысалға түлкі, қазақ, Түлкү, коёндун терисин ашатуу үчүн ириген сүт, кирсамын жана жаандын суусу керектелет. Анткени буларга химиялык заттар кошулбайт. қатыққа салады, немесе кірсабынға салады, кірсабынды жауынның суына, қыстың күні болса қардың суына. Ошондуктан колго иштетилген тери өңдөлгөн териден бир топ жогору бааланат. Өте тұщы су. Сондықтан мынау химиялық иленген теріден көрі, аңның қолдан иленген тері сапалы болады. Чыныгы жигит катары жаш кезинде Диханбай күрөш менен алектенчү. Азыркыга чейин ал өзүнүн спорттогу устаттары менен байланышын үзбей келет. Алар өз кезегинде жаш жигитти казак элинин маданиятынын мураскери катары көрүшүп, ар тараптан колдоп келишет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Иштериң кандай? Әрбір қазақтың баласы. Ар бир казак уулу күрөш менен машыгат деп бекеринен айтышпайт. Бул менин күрөш боюнча машыктыруучум Нуржан Ермагамбетов. Рахмет саған. Айдын, сенин эмгегиң үчүн чоң рахмат. Айранмен үйтіп жасап, терісін былғары Терини ашатууда айранды колдондуң да туурабы? Мыкты болуптур. салтымен сақтап. Енді өзіміздің аңшы болған Сен биздин ата-бабалардын ишин улантып келе жатканыңа ыраазымын. дайындағаны көп рахмет. Сондай біраз маған көп Чынын айтканда сен бизге чоң жардам көрсөтүп келесиң. Ата мекендик жана чет элдик спортчуларга тартуулаган эмгектериң мактоого татыйт. Я думаю, таких Мына ушундай адамдар биздин элдин маданиятын сактап келишет деп эсептейм. Ал жөн гана сактап калбастан башкаларга дагы үйрөтүп ата салтын улантат. Демек келечекте өзүнө окшогон чебер шакирттери чыгат. Бир убакта ал менин шакиртим болгон эле. Мен ага улуттук казак күрөшүнө машыктырчумун. Келечекте Айдын мал багуучулук менен алектенүүнү мерчемдейт. Ал эми Дария менен Кайың токоюна жакын жайгаша турган чоң чарбада кол өнөрчүлөрдүн борбору менен терини иштетүүчү цехти ачууну кыялданууда. Муну менен ал таштандысыз өндүрүштү жүзөгө ашырмакчы. Анан албетте казак кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери коюла турган көргөзмө зал же музейди ачууну дагы көздөөдө.
Самаркандтан алыс эмес Ургут шаарчасынын жанында Гус айылы жайгашкан. Көпчүлүк билермандар ал жерди Сюзяне өзбек саймасынын борбору деп аташат. Ал жерде башка аймактарда жок болуп кеткен байыркы салттар сакталып калган. Ошол эле учурда жергиликтүү Ургут дизайны самаркандтык жана тажик стилдеринин эле эмес, коңшу жашаган көчмөндөрдүн дагы көркөмдүү ыкмаларынын таасирине кабылган. Буга байланыштуу сайманын бул түрүндө мозаика жана теребелсиз саймалардын үлгүлөрү кездешет. Мунун бардыгын атактуу Гус кыштагында жашаган Уз айымдын эмгектеринен көрүүгө болот. Коноктор келип калышыптыр. Кош келиңиздер. Жакшы жетип алдыңыздарбы? Менин аты жөнүм Мавлюда Хамдамова. Мына бул сиздер көрүп жаткандын бардыгы Сюзяне саймасы. Муну келиним экөөбүз сайганбыз. Өңдөрүн караңыздарчы, кандай керемет. Мен булардын кооздугуна суктанып бүтпөйм. Өзүңүздөр карап көрүңүздөрчү. Сюзяне саймалары абдан көркөм келет. Мына бул дарак түрүндөгү даракт нуска. Ал эми бул күндүн символу кёш нуска. Мындагы бардык элементтер жаратылыштан алынган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер абдан күнөстүү. Мен Өзбекстандын тоолуу аймагындагы эң кооз жерлердин биринде жашайм. Бул биздин короо. Айланада жаратылыш кандай кооз экенин караңыздарчы. Бул жерден айлана укмуштуудай кооз көрүнөт. Ары жакта тоолор заңкаят. Мындай сулуулуктан ар бир адам эле рахат алат эмеспи? Жаратылышка суктанып жашоо кандай керемет. Бул жерде биздин жүзүм багыбыз бар. Бардыгыбыз ушул бакчада эмгектенебиз. Мээнетибиздин аркасы менен жакшы түшүм алабыз. Ал эми бул жерден биздин улуттук тиричилигибиздин бир бөлүгүн көрүүгө болот. Топурактан жасалган тандырга биз түрдүү токочторду жасайбыз. Бул жерде болсо очок менен казан турат. Казанга паало менен ар кандай улуттук даамдарды бышырабыз. Уздун үй бүлөсү эртең менен жана кечинде тапчанга чай ичүүгө чогулушат. Vay kela kızım, kela. Vay şirin kızım, kela. Мына менин кичинекейим келип калды. Бери келе кой, берекем менин, келе кой дасторконго. Vay çıraylı. Тамактан алыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Kocanım bu kişi. Бул менин жолдошум, булар болсо неберелерим. Olina. Тамактан алып отуруңуздар, тартынбаңыздар. Olina. Mana killer, birgalikda hammamiz mehnat qilib, mana shunday dasturxon atrofida. Бул менин келиним. Биз чогуу иштейбиз. Жана эс алып отурганда дасторконго келип, чай үстүндө ар кайсыны кеп кылып маектешебиз. O'zimiz bilan mehnatlarimiz haqida. Бул менин неберелерим жана кызым. Бардыгыбыз ынтымактуу бир үй бүлө болуп жашайбыз. Чайдан ичиңиздер. Таза абада чай ичкен кандай сонун. Азыр кыздарды чакырайын дагы ишке киришели. O'zim mana bu yerda mana kelinlarim, nevaralarim. Бул жерде менин келиндерим менен неберелерим сайма сайып отурушат. Биздин сайма Өзбекстандагы эң кооз саймалардын бири. Биз элдик өнөрдүн байыркы үлгүлөрүн кайра жандандырып келебиз. Ар кимдин стили дагы, өңү дагы ар кандай болот. Ар бир жасалга бири-биринен айырмаланып турат. Бирок бардыгы көркөм. Ар бир калыбына келтирилген үлгү менен автордук эмгектин үстүнөн мен чын дилим менен берилип иштегем. Эми минтип кыздар эң мыкты деңгээлде саймалашууда. Мына бул сайманын үлгүсү токча-пушча деп аталат. Караңыздарчы, кандай кооз. Бул өзгөчө стиль. Мына бул тегерекче күндү символдоштурат. Кызым, жакшылап кара. Сен дагы бул өнөрдү үйрөнүшүң керек. Карачы, бул кандай керемет. Кааласаң сен дагы келечекте саймачы болосуң. Ал эми бул сайма калемпир нуска деп аталат. Муну самаса нуска деп дагы атап коюшат. Бул жерде айдын сүрөтү түшүрүлгөн. Бул дагы өзүнчө кооз. Сүрөтүн өзүм тартып аракет кылгам. Алардын бардыгы өзгөчө, анткени бирин-бирин кайталабайт. Сүрөттөрдүн бардыгы жаратылыштан алынат. Mana nevaramni yaptı bana diyen. Bir de bir çıraylı diyen. Бул жерде неберем саймалап жатат. Караңыздарчы, кандай керемет. Стили дагы өзгөчө. Саймалар бардык тарабынан симметриялуу түшүрүлгөн. Өңдөрү дагы абдан көркөм. Мына бул дагы кызыктуу сайма. Бүтөрүнө аз калды. Мына бул чапанды караңыздарчы. Саймалары кандай кооз. Алгачаларды колго тартып алып анан саймалайбыз. Мунун бардыгы кол эмгегин талап кылат.
Караңыздарчы, мунун кандай саймаланганын. Алдыңкы бөлүктөрү даяр болгон. Мына бул бети дагы даяр. Эми жеңдерин гана бүтүрү калды. Өңдөрүн караңыздарчы, кандай керемет. Эми бул жакты карагыла. Мында жаратылыштын, жаныбарлардын элестери чагылдырылган. Бардыгы кылдаттык менен жибекке саймаланган. Жогору жагындагысы зардебор деп аталат. Ал эми бул катта Сюзани саймасы. Бул болсо кирпеч. Бардыгы тең көркөм. Бул биздин жибектеги эмгектерибиз. Ал эми бул куштардын сүрөттөрү. Караңыздарчы, кандай кооз. Мына бул болсо нуска деп аталат. Аны өзүм тарткам. Бул жерде чайнектер түшүрүлгөн. Алар өзбек элинин меймандостугун символдоштурат. Бул жердегилердин бардыгы менин эле эмес, келиндеримдин, неберелеримдин, кудагый жана кошуналарымдын эмгектеринин жыйынтыгы. Бул жалпы эмгектин натыйжасы. Мавлюда Хамдамова турмушка чыккандан кийин сайма сая баштаган. Жолдошу сыяктуу эле өмүр бою мугалим болуп иштегенине карабастан, саймалоону эч качан таштаган эмес. Акырындык менен бул үй бүлөлүк ишке айланып, ага балдары менен келиндери эле эмес, айылдаштарын дагы тартышкан. Байыркы салтты кармануу менен катар, алар самаркандтык, сурхандариялык, кашкадариялык саймаларды жаратып келишет. Мына бул жерде мен жаш кезимден ушул күнгө чейин жасаган эмгектеримди көрүп жатасыздар. Апам менен атамдын дагы эмгектери сакталуу. Мында өзгөчө саймалар бар. Булар апамдын колу менен жасалган. Андыктан аларды көзүмдүн карегиндей сактап жүрөм. Кымбаттуум, жүрө экинчи музейди дагы көрсөтөлү. Биздин эмгектерибизге суктанышсын. Ал жерде биз негизинен эски баалуу буюмдарды чогултканбыз. Азыр аларды сиздерге көрсөтөбүз. Мына бул жерде эски чырактар турат. Бул болсо үйдү кооздой турган салтуу жасалга. Мында салтуу ургат саймасынын үлгүсүн көрүп жатасыздар. Бул жерде аялдардын кооз жасалгаларын көрүп жатасыздар. Мына бул жаңы үйлөнгөн жубайлардын дубалга илүүчү жасалгалары. Бул болсо күмүш илмектер. Бул буюмдарды үлпөт тоюнда келиндин жакындары белек кылышкан. Мына бул болсо аялдардын баш кийими. Өзбекче ал кулача деп аталат. Мавлюда келечектеги чапандары менен кездеме сүрөттөрдүн үлгүлөрүн даярдап алат дагы, коңшуларына кездеме жана жиптери менен кошо таратып берет. Ассаламу алейкум. Кутман күн. Саламатсыңбы? Сайманы бүтүрдүңөрбү? Ооба, дагы алып кеткени келдим. Азыр бир аз күтө тур. Мен сага Даврануска үлгүсүн тартып даярдап койгом. Кайсы жерин кандай жип менен саймалоо керек экенин баарын белгилеп койдум. Сайманын ичи сары, бул тарабы жашыл болот. Мына бул жерден баштайсың, көрдүңбү? Ооба. Анан мына бул жеринен улантасың. Бул жерине күрөң жип керектелет. Ал кайда калды? Мынакей күрөң жип. Күрөң деп жазып койдум. Ооба, көрдүм. Карасаң, менде дагы сары жип бар. Анан дагы кошуш керек. Атайын сары жип деп жазып койдум. Бул жерине болсо кара жип колдонулат. Андан кийин гүлдөр менен күндү саймалаганда сары, жашыл жана көк жип керек болот. Мына бул жерине, түшүндүңбү? Канча гүл болот экен? 1, 2, 3, 4, 5. Демек 5 түрдүү жип менен саймалайсың. Канчалык эрте бүтүрсөң, ошончолук жакшы. Макул, рахмат. Башка эмгектериңди бүтүрүп алып кел. Азыр мен тартып жаткан оймо токча пушка деп аталат. Бул үчүн бөз кездеме колдонулат. Ислими саймасын түшүрүп жатам. Мына бул кесе косача деп аталат. Аягында саймабыз абдан кооз болмокчу.
Жаш кезимде сүрөт тартканды дагы, сайма сайганды дагы апамдан үйрөнгөм. Апам сүрөтүн тартып, саймасын дагы өзү сайчу. Бул өнөр апамдан мураска калган десем болот. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Азыр сайма түшүрүү өнөрүнүн бардык сырларын билем деп ишенимдүү айта алам. Hem tabiattan olaman, hem kadim günümlerden. Мен саймаларда жаратылыштын кооздугун чагылдырганды жактырам. Ошондой эле байыркы саймаларды дагы колдоном. Бирок сөзсүз түрдө жеке ой чабытың дагы болушу керек. Адамга сүрөт тартуу үчүн эргүү керек. Эч ким муну тынымсыз жасай бербейт. Маанайың болуп, эргүү келгенде гана отуруп сайма түшүрөм. Ошондо гана өңдөр айкалышып, кооз сүрөт жаралат. Бул үчүн анан албетте убакыт менен чыдамдуулук талап кылынат. Саймалоонун ар кандай түрү болот. Негизи шебеге менен ийри буйру түрдө саймалоо эң туура. Азыр мен ошондой саймалап жатам. Ал мына мындай болот. Бардыгы мына ушинтип башталат. Бул оңой эмгек эмес, бирок аягында керемет чыгарма жаралат. Маанайым чөгүп турганда саймага отурсам, алаксып, бир топ жеңилдеп калам. Мен бала кезимде эле бардыгын апамдан үйрөнгөм. Буга болгон кызыгуумдун аркасы менен бул өнөрдүн бардык сырларын үйрөнүүгө жетиштим десем болот. Бала чагымдан эмгекти сүйүүгө көнгөм. Азыркы менин жетишкендиктерим көп жылдык талыкпаган эмгектин натыйжасы. Мага апам үлгү болуп саналат. Бул үчүн ага терең ыраазымын. Мына сайма даяр. Мен өзүм каалагандай болду. Караңыздарчы, кандай кооз, өзүмө абдан жакты. Мындай сайма токча пушка деп аталат. Бул жерде 2 айдын сүрөтү түшүрүлгөн. Ал эми оймолор калемпир нуска деп аталат. Менин саймам даяр болду. Кандай болуптур? Эң сонун. Чын элеби? Албетте. Өзүңдүкү даяр болдубу? Көрсөтчү. Сеники дагы сонун болгон турбайбы? Карачы, кандай кооз. Бул сайманы бүтүрдүңбү? Чын эле мыкты болуптур. Уланта бер, мыкты болуп жатыптыр. Мен болсо сайманын четтерин тигүүчү машина менен тигип чыгайын. Саймачынын үй бүлөсүндө 4 баласы жана 15 небереси бар. Келиндери Хамдамовдардын босогосун атты арзамат эле байыркы өнөргө ыктап, үйрөнүп кетишкен. Ben şu yerde öğrenmiştik işlerini. Сайма сайганды мен бул үй бүлөгө келгенде үйрөндүм. Кайненем үйрөттү. Şu yerde hem etkisini öğrendim. Турмушка чыкканга чейин биздин үйдө эч ким сайма сайчу эмес. Мен кайненемдикиндей кооз саймалоого болгон аракетимди жасайм. Ал мага бул өнөрдүн бардык сырларын үйрөттү. Бул болсо менин кызым. Ал мен сайма сайганы отурганда дайыма жаныма келип, апаке, мага да үйрөтүңүзчү деп суранат. Колуна ийне алып, мени туурап саймалоого аракет кылат. Азыр болгону 3 жашка чыкты. Бул өнөргө азыртадан кызыгып жатканы кубандырат. Келе кой кызым, чогуу сайма саябыз, жаныма жакын отур. Өзүңдүн саймаңды ал дагы уланта бер. Ушинтип дайыма жаныма отуруп алып, саймалоого аракет кылат. Ийнени бекем карма. Катуу тартпа, эми ийнени минтип сай. Орзу жаш колуктунун көйнөгүн кийди. Иштеп жатканда ар кайсыга алаксыба. Мен дагы сайма сайгым келип жатат. Ой, şirin bu da sen. Менин кичинекейим, берекем менин. Бүгүн кандай жакшынакайсың? Чыныгы колуктуга окшоп калыптыр.
кана келин сыяктуу меймандарга жүгүнө кой. Бул эми кана тез эле отур дагы жүгүн. Азамат, Hazır bir 50'den ziyade şagirdlerim var. учурда 50 окуучум бар. Көпчүлүгү менден үйрөнүп кетип, өз алдынча иштеп, жеке чеберканаларын ачышат. Менин өнөрүмдү келиндерим менен окуучуларым улантып жатышканына абдан кубанычтамын.